Assalamu alaikum dostlar, Atlet KG kanalının жалпы катталуучулары. Бүгүн 5 март күнү UFC 285 мелдешинин алкагында мушташкан биздин мекендешибиз Валентина Шевченко тилекке каршы чемпиондук курун алдырып койду. Сага керектүүнүн баары сенин эркиндигиң, сенин баарлашууң, сенин тарифиң, сенин туура тандооң, сенин номер 1 мобилдик операторуң. Переходи на О. Мексикалык Алекса Грассо менен болгон беттеш Валя үчүн курунун 8-рет коргоосу болчу. Күйөрмандар, машыктыруучулар, спортчулардын бардыгы эле башкы фаворит Шевченко экенин айтышып, бул кармаш кадимки эле беттештердин бири деп эсептеп жатышкан эле. Беттешти көрүп отурган UFC'нин белгилүү мушкерлеринин реакциясын байкап көрөлү. That's insane. Congratulations, bro. Good work. Жеңилгенден кийин Валентина Шевченко мындай деди. Спорт деген ушундай, бардык раундтарды утуп баратып, аягында катачылыктан жеңилип калышың мүмкүн. Биздин экинчи беттешибизде башка жыйынтык болоруна ишенем. Жеңишке жетүү үчүн талыкпай машыгуу керек экенин көрсөткөн учур болду. Мен кайра кайтып келгенче бул салмак дивизиону жанданып калат деген үмүтүм бар. Көп узатпай реванш алгым келет, анткени жеңип баратканымды билем, деди Шевченко. Өз кезегинде чемпиондук курду жеңип алган мексикалык Алекса Грассо мындай деди. Мени чымчып койгулачы, уктап жаткан жокмунбу? Мен бул учурду көптөн бери каялданып келгем. Бул жакка келип бергендердин бардыгына ыраазымын. Мен дал ушул муунту ыкмасын, жанага кантип чыгуу керек экенин күн сайын үйрөнүп жаттым. Машыгууда аны абдан көп кылгам. Валентинанын айланып тепмеyi бар экенин билчүмүн. Менин спарринг партнерума рахмат айтам. Анткени ал мени менен күндө иштеп жатты. Шевченконун өтө мыкты атлет экенин билип, дал ушул ыкманы саны жок кайталап даярданган элем, деди Грассо. Мына ушундай достор, Валентина тилекке каршы 4-чү жолу курун коргой алган жок. Бирок реваншка жакшы маанайда, даярдыкта келип, кайра эле алып коюшу мүмкүн. Анткени ошол айланып тепкендеги катасына чейин ал утуп келе жатпады беле. Калыстардын эсебинде 1-чи раунд Грассого берилсе, 2-чи жана 3-чү раундтар Шевченкога берилген болчу. Андыктан реваншты күтө туралы. Спортчубузга колдоо сөздөрүн жазууну унутпайлы.